Назарбаев жана кыздары Казакстандан чыгып кетти. Бизде биринчи президент жана анын кыздары үй бүлөсү менен Казакстандан чыгып кеткени тууралуу маалымат бар. Өлкөдө Назарбаевдин бир тууганы Болат Назарбаев гана калды дейт Орда Каз басылмасынын башкы редактору Гүлнара Бачкенова. Белгилей кетчү нерсе, Казакстанда саясий кризис башталгандан бери расмий бийлик да, мамлекеттик телеканалдар да, маалымат каражаттары да Нурсултан Назарбаевдин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн атын атай элек. Алардын кайда экенин жана аларга эмне болгону тууралуу дагы маалымат жок деп жазат ал. Ошондой эле расмий билдирүүлөр менен кайрылууларда Борбор шаар Нур-Султан деп аталбайт деп белгилейт ал. Александр Лукашенко Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Беларусь өлкөсүнүн президенти Александр Лукашенко Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Спутник Беларусь басылмасы жазып чыкты. Алар кечээ 7 январда телефон аркылуу сүйлөшүп, Казакстандагы абалды кеңири талкуулашты деп жазылат маалыматта. Эске сала кетсек, Казакстанда нааразычылык акциялары бир нече күн мурун башталган. Жергиликтүү тургундар унаага куюлуучу газдын баасын арзандатууну талап кылып, өз шаарлардын көчөлөрүнө чыгышкан. Казакстанда жаңы жылдан кийин эле газдын баасынын литри 60 теңгеден 120 теңгеге чейин көтөрүлгөн. Кийинчерээк митингчилер республиканын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевден саясаттан кетүүнү талап кылышкан. Казакстанда өзгөчө абал режими киргизилип, өлкөнүн өкмөтү отставкага кеткен. Казакстандын Коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Карим Масимов кармалды. Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Карим Масимов кармалды. Бул тууралуу Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Ал мамлекетке чыккынчылык кылган деп шектелүүдө. Масимов Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигин 3 күн мурда Алматыдагы башаламандыктар башталган кезде бошотулган эле. Масимов жана башка бир нече киши мамлекетке чыккынчылык кылган деп шектелип, 6 январда тергөө абагына камалган деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат бул боюнча сотко чейинки иликтөө иштери жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Алматыда нааразычылык жүрүштөрү курчуп кеткен учурда Масимов кызматынан алынган эле. Ушул маалда Алматыдагы антитеррордук операция башталганы кабарланган. Масимовдун ордуна мамлекеттик күзөт кызматынын жетектеген Эрмек Сагимбаев дайындалгандыгы белгилүү болду. Масимов өлкөнүн туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин көп жылдан берки санаалашы катары айтылып жүрөт. 56 жаштагы Карим Масимов атайын кызматтын башына 2016 жылы келген. Ага чейин бир нече жолу өкмөттү жетектеген. Казакстандын ИИМи кармалгандар арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экендигин билдирди. Казакстандын ички иштер министрлиги полиция органдарына 4266 адам алынып келгендигин, кармалгандар арасында башка өлкөнүн жарандары бар экендигин маалымдады. Алматы облусунун бир айылынан 100дөн ашуун киши колго түштү. Алтын ала маалыматтарга караганда кошуна өлкөнүн жарандары кармалды деп айтылат билдирүүдө. Маалыматта кайсы өлкөнүн жарандары экендиги так айтылган эмес. Мындан сырткары ИИМ Алматынын Калкаман кичи районундагы автоунаа оңдоочу жайлардын биринен ок-дарылар жана уурдалган буюмдар, велосипед, телевизор, мобилдик телефондор, Жамбыл облусундагы калктуу конуштардын биринен жашырылган курал-жарак табылгандыгын кабарлады. 7 январдагы кайрылуусунда президент Касым-Жомарт Токаев Алматыга 20 000 согушкер кол салганын билдирген. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев телеканалдар аркылуу кайрылуу жасап, өлкөдө антитеррордук операциялар уланып жатканын маалымдаган. Токаев террорчуларга каршы эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин айтты. Human Rights эл аралык укук коргоо уюму казак бийлигин эскертүүсүз ок атуу буйругунан баш тартууга чакырып, муну мыйзамсыз деп атады. 2 январда Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингчилерди колдогон акциялар бир нече күндөн бери Казакстандын бир катар шаарларында уланып келди. Өлкө аймагында өзгөчө абал жарыяланган. Соңку 3 күндөн бери Алматыда кырдаал курчуп, демонстранттар менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылышуулар болду. Президент Касым-Жомарт Токаевдин кайрылуусунан кийин Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлери барды.